dostumuz, Batken el yerine emgegi singen, Batken madaniyatını östürgen, köptügen yaşlarda özünün atından ör önörüne, muzika önörüne erişitip tarbiyalagan çoğun obonçu kompozitör dostumuz Zahirбек Sultanов teskere oturabız. Бұл жігіт шындығында Баткен жерінде алғашқы композитор десе де болады. Алғашқы ушул музыка өнерін ушул жергиликтүүдөн чыккан эң мыкты баштоочу музыка өнерін баштаган, аны телчиктирген, көп жылдар бою райондук маданият бөлүмүн башкарган жигит эле. Анын ошунчалык өзүнүн кесибин сүйгөндүгү менен көптөгөн жаштар тарбиялады. Мен тартынбай айтып коеюн, кыргыз эл артисти, атактуу обончу композитор Апаз Жайнаковдагы сөзүн туурасын айтканда, мына ушул кишинин таасиринин тарбиясын алган жигит. Кыргыз эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты биздин Саламат Садыкова карындашыбыздагы алгачкы жолу ушунун колунан чыккан. Ушуну менен биз бардык сыймыктанабыз. Баткендин айрыкча өнөрлүү адамдары эли унутпай анын өнөрлөрүн, көптөгөн мыкты обондорду таштап кетти. Азыр бүт республикага белгилүү. Демек, мунун ырларынын дагы бир өзгөчөлүгү мындай музыкага пайда, мелодиялуу, өтө мелодиялуу, кайталангыс өзүнө гана тагандык кайырмалары менен, кайрыктары менен ушул анан кийин биздин эл сүйгөн обондору бар. Демек, кайсыл инсан өзүнүн өнөрү менен артына элине мурас таштап кетсе, ошол таштап кеткен мурасы менен чогуу жашайт экен да. Ал досубуз өзүнүн өнөрү менен, элге кылган кызматы менен элдин эсинде калды. Биздин арабызда түбөлүк жашай берет. Ал экинчи өмүрүн сүрүп атат.
Зайырбек Султанович жөнүндө сөз айтаарда мурда мен ал кишини биздин замандашыбыз деп айтам. Биздин устатыбыз деп айтаар элем. Биздин кесиптешибиз деп айтаар элем. Ошондой эле адам баласындагы эң үлгүлүү адамдын образын Зайырбек Султановда болчу деп тайманбай айта алам да. Мен муну өмүр бою айтып келем. Закем моундай болгон өзүнүн ыр жыйнактарынын 2 брошюрасын чыгарды. Ошонун бирөөсүндө мен Закем жөнүндө ал жерге өзүмдүн бир ой толгоомду калтырган элем. Мен билген Зайырбек Султанов деп. Бул жерде көп Закеме болгон жакшы ой пикирлер, санаалаш катары жакшы тилектер айтылган. Эми жогоруда аксакалыбыз Закемден болгон сыпаттоону толук айтып берди. Мен ал киши менен болгон бир эле жолку ис сапардагы окуясын айткым келип турат да. Өткөн кылымдын 83-жылы болчу. Ал кезде биз Баткен районундагы Ош областына карайт эле. Ошо жайында чөп чапкандарга, кышында малчыларга бир үгүт бригада деген ушундай бир топ болор эле. Ал бригаданын ичинде ырчы чоорчудан тартып аттуу баштуу окуу жайлардын мугалимдери келип лекция окуйт эле. Анан арасында врачы болор эле. Өтүкчү менен чач тарашка чейин болчу эле да. Ошол топ менен биз биргеликте Лейлек районунун чөп жыйноо өнөктүгү күчөп турган мезгилде ошол жака маданий тейлөө жүргүзгөнү бардык. Анан кезектеги маршрут боюнча бара жатып не болду билбейм, күтүүсүз окуя болуп. Биз УАЗ автомашинасында Зайырбек Султанов баш болгон бир 10 чакты балдар кыздарыбыз бир кырсыкка учурадык дагы бир 5-6 метрлик аңга түшүп кеттик да. Анан өзүбүзгө келип көп кыздар ыйлап, бышактап, ар кимибиздин башыбыз томуюп, колубуз сынып, ушундай бир окуялар болгон. Анан ошондо Закем байкуш элдин астында калып турдагын көз ачылбай жатып, балдар, тирүүсүңөрбү деп өзүн ойлобой, ошо балдар кыздар да ойлоп туруп келатканы менин көз алдымда турат да. Өзүнүн дагы байкуш бир жагы шишиген. Анан бир жакын жерде Козбагылан дарыясы агат экен. Анан ошол жерге барып баардык жуунуп, тазаланып, бети башыбызда кандарды жууп, анан карап бардыгыбыз эле эми негизи аманбыз да. Садага болоюндар, ай, ушу силердин араңарда мен тирүү калдыгандыгым үчүн барыңды бирден өп чыгайынчы деп четтен бардыгын өп чыгып, анан бир мындай атмосфераны өзгөрттү да. Анан кийин мен айттым, ой Заке, ушул жерден кырамдык кылдыңыз, десем, не болду деди. Ошо апасы өппөгөн кыздарды өптүңүз ай десем, чарактап күлүп жыргап, ошондой бир кырсыкка туш болгонубуз да унутулуп, кайрадан дагы үгүт бригаданы улап, ырдап бийлеп кеткен жерибиз бар. Gidelim,
Эртең келе жаткан 5 февраль ушул жылдын күнү биздин көрүнүктүү агайыбыз, композитор, обончу биздин сүйүктүү агайыбыз Зайырбек Султановдун туулган күнү болот. Ошону Аппаз Жайнак атындагы Баткен облустук музыкалык драма театры жылда ушуну адатка айлантып эскерүү кечесин өткөрөбүз. Мына бүгүн да алдын алып ошол кечени өткөрүп отурабыз. Максаты агайдын ушул тыштап кеткен экинчи өмүрү, ырлар жыйнагы, чыгарган обондору бүтүндөй мына кыргыз элинде фонддо дагы жазылуу, ошолордон дагы нырдалбай калган ырлары жаштарга ушул өбөлгө болсун, жаштарга ушул сабак болсун дегендей агайдын ушул жайылтууда ушундай биз Баткен облустук музыкалык драма театры жылда ушундай жана өзүм айткандай өткөрүп турабыз. Ана мен өзүм жөнүндө айтып кете турган болсом, агайым да мени ушу бизде да телчитип, мен өзүм сүрөтчү болсом дагы бирок агайдын колунан биринчи ушул музыкалыкка кызыгып, бирок аны окубай калгам. Бирок агай менен чогуу иштешип калдык. Агай биринчи жаш кезинде келгенде кычырап Лелин мектебинде мугалим болуп келип, анан ошондон кийин башка жерлерде да чогуу жүрдүк. Агайда анан кийин чыгармачылык багытта дагы чогуу иштешип калдык. Мен Лелин мектебинде мугалим болуп иштеп жүргөнүмдө 90-жылдардын тегереги экен. Алтын бешик музыкалык Алтын бешик балдар бакчасында агай ошол жерде дагы барып алып туруп, баягы жаш өспүрүмдөргө, нерселерге музыкадан сабак берет экен. Анан айтып калды: "Сайдым агар ушул мен бир оон жаратып алдым эле, ушуга сөз керек" деп. Мен да алда эми ошондо ыр жазып баштап жүргөн кезим эле. Ошондо жазып, азыр агай экөөбүздүн эмебиз ошол жерде ырдалып турат, ошо балдар бакчасында. Андан кийин да бир топ жакшы менин сөзүмө жазылган ырларды агай оңго салды. Азыр дагы мына бирөө ырдалды, Садагам деген. Эмне дейбиз, агайыбыз арабызда болгондо, азыр биз чогуу менен бирге болгондо өтө жакшы болот. Эми калган өмүрүн ушу балдарга жеңеме ден соолук берсин. Ошол жайылтууду биз уланта беребиз. Ар дайым ушул эми арты кайрылуу болсун деп кетер элем. Өзүнүн таза жүрөк, тоодой болгон адамгерчилиги менен кичипейил мүнөзү көптөгөн жагымдуу обондору аркылуу кадыр барктаккан, кастарлаганы аккордеон болуп, сүйгөн кесибинен мыктысы катары эл сүймөнчүлүгүнө татыган Зайырбек Султановдун жаркын элесине арналат. Керемет музыка жаңырып жатты. Чоң энем чачыласын чачып жатты. Окулуктуу музыканын шаңы менен ортодо той ээлери коштоп жатты. Ал музыка жаралган мээримдүү инсан менен, жуурулушуп жакшылыктар үмүт менен. Ал музыка жаралган пейли таза инсан менен, кадырлашкан адамдарга кубат берген. Ал музыка калды азыр алсырап, жан киргизген устатынан ажырап. Ал музыка көкөлөбөй көктөмдөн сулап жатты, жетимсиреп жан сабап. Көңүл айты тегеректеп кайрыктары, соорутконго аны сөйөт кубаттап. Обондору муңдуу чыгып тараптан, жоготуунун орду толбой кыйналды. Ал музыка мезгил менен чабыттап, кези келсе көпчүлүккө таанылат. Муундан муунга өтүп дайым бийиктеп, өлбөстүгүн келечеги тастыктайт. Зайырбек Султановдун обондору, элестери эстен кетпей эл ичинде сакталат.
жыл күттім өзіңді, қай жақта жүрдің көрінбей, қанша жыл күшті артыңнан, қай берер қуан бергенде, жаным ай саған табылды, жадатпай оғын деймейді, ағымға түртіп итіңді, ақыры сені Астасы биік тау болсын, ақтарың болын кетпеген, жалғырда күліп болсын, жалының болып өчпеген, жаным ай саған табылды, жадатпай оғын деймейді, адамға түртіп итіңді, ақыры сені сүйдім. Ағыны қатузы болсын, алдыңа түшкін таш Сүйдірмей өттім қонақтан, сен үшін қайда жас жаным ай саған табылды, жадатпай оғын деймейді, адамға түртіп итіңді, ақыры сені сүйдім. Жаным ай саған табылды, жадатпай оғын деймейді, адамға түртіп итіңді, ақыры сені сүйдім, ақыры сені сүйдім. Ушул февраль айынын 5 февраль биздин агайыбыз, менин устазым Зарбек Султановичтин туулган күнү. Агай бүгүн тирүү болгондо ушу 74-75 жашка чыкмак. Агай ушул Баткенде алгачкы аккордеончу. Ушул мен бала кезде Баткенде Зарбек абадан башка дагы бир агай бар болчу. Ушул эки гана аккордеончу болчу да. Ошол эки агай ушул бүгүнкү күндөгү азыр мына даярданып атышкан музыканттардын баардыгын бирөөсүн комузга, бирөөсүн аккордеонго үйрөтүп, бүгүнкү күндө ушул Баткен эли мен музыкантмын, мен ырчымын деген баардыгы ушул биз Зарбек Султанов агайдын колунан окуганбыз. Анан айрыкча өзүм жөнүндө айтсам, мен ушу 10 классты жаңы бүткөнүмдө мен ушу айтып бетте кичине ырдап жүргөнүмдү көрүп, ушул үйгө барып ата-энемден жооп сурап, азыркы Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайына мен ушул 10 класс жаңы бүткөнүмдө агай өзү ушул мен Баткенден Кәрим досум Дыйканов, анан бир Наташа Ерхова деген музыкалден бүткөн кыз, анан дагы бир бала, 4 бала, 3 бала, бир кыз болуп Ошко барганбыз. Анан бирөөсү өтпөй калып, үчөөбүз да агай окууга өткөрүп келген да.
Андан кийин окуду уладык, уланттык. Кайра келип мына бүгүн агайдын көзү өткөнчө ушул агайдын жанында коллега болуп, агай менен чогуу иштеп, Баткендеги кандай гана маданий иш-чаралар болбосун чогуу өткөрүп, чогуу иштеп келдик. Эми агай биз үчүн ушул биздин устаз, биздин агай бойдон кала берет. Биз Баткен музыканттары, Баткендеги өнөр ээлери жыл сайын ушул 5 февралды ушул агайдын эскерүү күн деп белгилеп келебиз да. Ошондуктан агайдын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торколуу болсун. Артынан биздей музыканттар чыгып, Зайырбек Султановдун окуучулары экен, Зайырбек Султановдун балдары экен деген жакшы баягы аттар, жакшы ой, тилектер, каалоолор улана берсин. Зайырбек агайдын жаркын элесине велосипед күлүк аты муузасы мөлтүр тунук бала кыял мүнөзү талантта тоогой анын кубаты 9 балда соккон агай жүрөгү Тагдырында ата журттун деми бар, ырларында ала тоонун жел ойноп, төрткүлүнүн жээгин жүрсө кечипай, кыналышат кыз жигиттер көл бойлоп. Ак чүнчүнай жоолук салган өрүк зар, алдей айтып кайрыгындай кээ күнүн, мукам аваз угулганда көрүп ал, алтын бешик айымагынын көркүнү. Сиз элеңиз көркү дагы сыймага, эч бир жанды капа кылчу эмессиз. Сиз элеңиз Баткенимдин жылдызы, эми көктү алтын казык элессиз. Кондурдуңуз сересине өнөрдүн, саламатты тааныды бүгүн дүйн эли, кыргыз жери аппазды өргү өрлөдү, багламады жүрөк эмгексиздиги. Өрүк зарда калды ширин чачыла, даамында туулган жердин дымагы, эли жери жетип агай баркына, эл артисттин өзү берген убакыт. Агай муза мектебинин дүйшөнүн,
ар бир талант жүрөгүндө жашаган, окшоп кетет ар бир бала күлгөнү, көөдөн дөргө, нотадан гүл кадаган. Обол менен азыктантып адамды, ышкы менен суугардыңыз мухиттен. Күйлөрүңүз бейли алып ааламды, шаңшыйт бүгүн жетегенден бүркүттөй. Адам деген атты бийик тутуп сиз, гүл элеңиз көңүлүңүз бир назик. Шахматтарда матты коюп утуп сиз, жүзүңүздөн кетпечү жаз жылмайып.